Орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган түрк элдердин бири. Кыпчактар жөнүндөгү алгачкы маалыматтар Кытай жыл баяндамаларынан кездешет. Анда биздин заманга чейин 201-жылы хундар багындырган жана алардын мамлекетинин курамына кирген Күйши аттуу Кытай транскрипциясында журт катары баяндалат. Айрым булактарда Күйши, Кинча, Хибиса аталыштар менен да кезигет. Кыпчактар Енисейлик кыргыздардын батыш тарабында ыртыш турушкан. Уйгур каганы Моюнчурдун эстелигинде 751-жылы Кагандын түрк кыпчактар мамлекетинде 50 жыл такта отургандыгы баяндалат. Махмуд Кашкары кыпчактарды кыргыз, оғуз, тухси, йыгма, чыгыл жана чарыктардай эле таза түрк тилинде сүйлөгөнүн белгилейт. Кыпчактар мусулман жазма булактарында Кыпчак, орус жыл баяндамаларында Палабес, Паласи, батыш жазма булактарында Коман формаларында эскерилет. Түрк тилдеринин генеалогиялык классификациясында батыш хун тобундагы кыпчак бутагынын болушу орто кылымдагы бул элдин кийинки казак, кыргыз, түркмөн, уйгур, каракалпак, татар, башкыр, кумак, карача, балкар, көчмөн, өзбек, коңурат, катаган, лакай жана башка элдердин калыптанышына чоң таасир тийгизгенин белгилейт. Бул жолу 7-кылымдын аягынан кыпчактар Саян Алтай тоолоруна жакын жерлерде мекендешкен же коңшу аймактардан журт которушкан. Эйгурум Грижимайлонун кыпчак уруулары Алтай дилиндеринин батыш канаатын түзүшкөн. Биздин заманга чейин 3-кылымда хундар тарабынан баш ийдирилген деген көз карашын И. Артаманов колдоп чыккан. Бул аймак Ыртыш дарыясынын жогорку жана ортоңку агымдарына чейин жеткен. Чыгыш мусулман булактарында кыпчактар Ибн Хардатбек тарабынан алгач ирет 11-кылымда эскерилет. Уруулук бирикме 8-9 кылымда кымактар менен этносаясий карым-катнашта болуп турушкан. 10-11-кылымдарда кыпчактар эки багытка түштүккө, Маваранахр, батышка, Волга боюна журт которушкан. Кыпчак урууларынын күч алып батышты көздөй журт которуусу печенектерди түштүк оор салаларына көчүп кетүүгө аргасыз кылган. 11-13 кылымдарда кыпчактар борборлошкон мамлекет Ыртыштын Дунайга чейинки эбегейсиз зор аймакка үстөмдүк кылышкан. Ал жерлер Дешт-и Кыпчак, Кыпчак таласы деген ат менен белгилүү. Монгол жапырагынын тушунда кыпчак урууларынын бир бөлөгү басып алуучуларга баш ийип беришсе, айрымдары Панонияга, азыркы Венгрия, Балкан жарым араларына көчүп өтүшкөн. Хан негиздеген Алтын Ордонун негизги бөлүгүн кыпчак уруулары түзүшкөн жана анын батышка карай жортулууна кыпчактар өтө жигердүүлүк менен катышкан. Шаман дининин тутушкан кыпчактардын алар ээлеген аймактын этностук абалы бир кылка болгон эмес жана бул ири уруулук бирикме өз курамынын кымак, кыргыз, печенек, булгар, хазар, берендей, истияк жана башка компоненттерин сынырышкан. Азыркы казак, каракалпак, башкыр, лакай, кыргыз, түркмөн, алтай, ногой, кырым татарлары жана башка түрк тилдүү элдердин курамындагы кыпчак уруулары эң ири этнокомпоненттер болуп эсептелет. Кыргыз тилинин калыптанып өнүгүшүндө кыпчак тили чоң таасирин тийгизген. Кыргыз тили түрк тилдеринин генеалогиялык классификациясында чыгыш хун тобундагы кыргыз кыпчак бутагына кирет. Кыргыздын кыпчак уруусунун курамындагы урук аталыштары эн тамгалары менен казак кыпчак, каракалпак кыпчак, ногой кыпчак, башкыр кыпчактардын курамдарындагы этнонимдер эн тамга белгилеринин ортосунда этногенетикалык жалпылыктар бар.